Алмамбет Шыкмаматов Мишустиндин кыргыз бийлиги тууралуу айтканына жооп берди. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин кыргыз бийлиги орусиялык ишкерлерге кысым көрсөтүп жатат деген дооматына жооп берди. Шыкмаматовдун тиешелүү билдирүүсүн Акипресс агенттиги жарыялады. Өлкө жетекчилиги деп Мишустин мырза туура эмес айтып алды, ал эми опузалоо деп одону туура эмес айтты. Чарбалык иштерге саясий боек берилип кетти десек болот. Бул көрүүнүн Мишустиндин колунда объективдүү маалыматтын жоктугунан болушу мүмкүн деген ал. Шыкмаматов мамлекеттик жетекчилик тарабынан акыркы убактарда жемкорлукту жок кылуу аракеттери жүрүп жатканын белгилеп, өзгөрүүлөр салык системасында да Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Жатканын айтты. Бизде тигинин же мунун компаниясы экен деген түшүнүк жок. Салык төлөөчүлөрдү башка чоң мамлекеттики, кичине мамлекеттики же чоң державаныкы экен деген да бөлүү жок. Бардыгына мыйзамда көрсөтүлгөн нормалар менен салык чегерилет. Мыйзам бардыгына бирдей, ал эми салык төлөө ыйык милдет. Эгер кимдир бирөө салыкты жашырса, тиешелүү органдар мыйзамдын алкагында иштешет. Орусияда деле ушундай. Мишустин мырзаны Орусиядагы ийгиликтүү ишке ашырылган салык реформасынын атасы катары муну жакшы түшүнөт деп ойлойм деп кошумчалаган Шыкмаматов. Ал салык органдар тарабынан колдонулган талаптар менен макул болбогон салык төлөөчүлөр өз укуктарын сотко кайрылып коргосо болорун да белгилеген жана мындай көрүнүш эки өлкөнүн мамилесине таасир этпеши керектигин айткан. Буга чейин Михаил Мишустин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Алматыда жолукканда кыргыз бийлигин орус компанияларына кысым көрсөтүп жатат деп айыптап, аны токтотууну талап кылган. 1842 жөө жүргүнчүгө 1000 сомдон айып салынды. Өлкө аймагында 27 январдан 1 февралга чейин жөө жүргүнчү аталышындагы рейд өткөрүлүп, жалпы 19317 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу 3 февралда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлады. Маалымдалгандай, алардын ичинен 1842 жөө жүргүнчүгө жолдорду кесип, туура эмес жерлерде өткөнүгү үчүн 1000 сомдон айып салынды. 4920 айдоочуга жөө өткөлөрдөн жөө жүргүнчүлөргө жол бошотуп бербегендиги үчүн 3000 сомдон айып салынды. 2024 жылы катталган жол кырсыктарынын 38% жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактылары менен коштолгон. Ошол себептүү мындай фактыларга жол бербөө максатында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы жөө жүргүнчүлөргө карата рейдтик иш-чараларды уюштуруп, көзөмөлдү күчөтүүдө деп айтылат билдирүүдө. РФ чалгынын кызматы НАТО Украина бийлигин алмаштырууну ойлоно баштады. НАТОнун башкы кеңсеси Украинадагы бийликти алмаштыруу тууралуу ойлоно баштады. Бул тууралуу Россиянын тышкы чалгын кызматы билдиргенин РИА Новости билдирди. Маалыматка караганда, альянстын жетекчилиги тараптарды абалды жөнгө салууну баштоо тууралуу диалогко чыгаруу менен жаңжалды токтотууну каалайт. Ошол эле учурда Вашингтон менен Брюссель мындай сценарийди ишке ашырууга Зеленский тоскоолдук жаратат деген пикирде. Чалгын кызматы НАТО Киев режиминин башчысынан кутулууну каалап жатканын айтууда. Буга күзүндө өтүшү мүмкүн болгон псевдо-демократиялык шайлоо алып келиши мүмкүн. НАТОнун башкы кеңсеси Зеленскийди каралоо үчүн аны жана анын командасынын курал-жаракка бөлүнгөн 1,5 миллиард долларды өздөрүнө ыйгарып алган маалыматты жарыялоону пландаштырууда. Мындан тышкары Зеленский менен анын тегерегиндеги адамдар чет өлкөдөн каражат алуу үчүн 130 000 каза болгон украиналык аскерди тирүүлөрдүн катарына киргизип койгон схеманы ачууда пландалууда деп айтылат маалыматта. НАТО ошондой эле Киевдин Африкадагы түрдүү топторго курал сатууга катышкандыгы тууралуу фактыларды коомчулукка жарыялоону каалап жатканы кошумчаланды. Булак Спутник Кежи.
Былтыр Россиядан мурдагы жылдагыдан $278 миллион көп акча которулган. Былтыр Россиядан Кыргызстанга 2 миллиард 565 миллион доллар которулганы Улуттук банктын статистикасында көрсөтүлгөн. Маалыматка ылайык бул көрсөткүч 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырганда 12%га көп. Январь-ноябрь айларындагы статистиканы карай келсек, 2023 жылга караганда 2024 жылы $278 миллион көп акча которулган. Маск кылмыштуу деп атаган USAID уюмун жок кылууга убакыт келгенин айтты. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги биологиялык курал жаатындагы изилдөөлөргө каражат бөлгөн. Бул тууралуу америкалык ишкер Илон Маск X социалдык тармагындагы баракчасында жазганын РИА Новости кабарлады. Анын айтымында уюм биологиялык курал жаатындагы анын ишинде COVID-19 изилдөөгө каражат бөлгөн. USAID кылмыштуу уюм, аны жок кылууга убакыт келди деп жазды Маск. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы башка өлкөлөргө жардам көрсөтүүнү убактылуу токтоткон соң, USAID уюмунун 60га жакын кызматкери өргүүгө чыккан. Ошондой эле уюмдун Украинадагы кеңсеси бардык долбоорлорду токтоткон.